Оны азыр чечилсин административдик кодекстин негизинде айыппул салынат. Никап жана хиджаб кийгендерди Жалал-Абадда милиция текшерди. Жалал-Абад никап жана паранжа таккан кыз келиндерге рейд башталды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Азамат Юсупов Кыргызстандын жарандарын хиджаб, никап жана паранжыны аралаштырбоого чакырат. Анын айтымында паранжа бетти, анын ичинде көздү толугу менен жаап турат, никап менен көз ачык болсо, ал эми хиджабта жүзү ачык болот. Юсупов муфтияттын фатвасы бар экенин, ага ылайык паранжа жана никап кийүү кыргыздардын маданиятына жана үрп адатына туура келбей турганын, мусулмандар үчүн парз эмес экенин жана сырттан киргизилгенин түшүндүрдү. Оны азыр чечилсин административдик кодекстин негизинде айыппул салынат. Көчөдө мында чалынбас. Орозоңуз болот, бирок никапты салынбаш керек көчөдө. Бардыгыз чечип алып коюңуз, Сизге азыр эскертүү, анан кийинкисинде болсо Маска шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление алып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Бишкекте 51 000 көрүүчү бата турган стадион курулууда. Бишкекте ФИФАнын талаптарына жооп берген дүйнөлүк деңгээлдеги заманбап футбол стадиону курулуп жатат. Аталган стадион Кыргызстандагы эң ири спорттук объект болуп, улуттук жана эл аралык мелдештерди өткөрүүгө ылайыкташтырылган. Жалпы аянты 190 метр квадрат, сыйымдуулугу 51 000 көрүүчү, имарат 8 кабаттуу, 3 жер астында, 5 жер үстүндө. VIP зоналар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жайлар, соода оюн-зоок борбору, кеңири унаа токтотуучу жайлары каралган. Чүй милициясы Токмоктогу окуучулардын мушташы боюнча маалымат берди. Чүй облустук милициясы Токмок шаарындагы номер 12 орто мектепте окуучулардын мушташы боюнча текшерүү жүргүзүлүп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык 3 апрелде милицияга 50 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү саат 11:00 чамасында башка мектептин 10-11 класстын окуучулары анын 17 жаштагы уулунун денесине жаракат келтиргенин билдирген. Текшерүүдө 3 апрелде саат 11:30 чамасында Токмок шаарындагы номер 1 гимназия мектебинин 10 класснын окуучулары жана Токмок шаарындагы номер 12 орто мектепте жаш жол кыймылынын инспектору сынагына катышып жаткандыгы аныкталган. Ошол маалда жашы жете элек жаран менен аталган мектептин окуучусунун ортосунда сөз талаш чыгып, натыйжада номер 1, номер 12 мектептердин окуучуларынын ортосунда мушташ болгон. Анын кесепетинен 17 жаштагы жаран шаардык ооруканага жаткырылган. Учурда мушташка катышкан номер 12 мектептин окуучуларынын өздүгүн, алардын кайда экендигин тактоо иштери жүрүп жатат. Бул факты боюнча бардык зарыл соттук, укуктук экспертиза дайындалып, териштирүү иштери улантылууда. Анын жыйынтыгы боюнча жазык процесстик кодекстин талаптарына ылайык тиешелүү процессуалдык чечим кабыл алынат.